Биздин Новопавловка айылында жайгашкан фонд бар, развитие деген. Ата-энелер ошол жака жыл сайын 20 миллиондон акча берет экенбиз, 28 миллиондон. Ошол акчалар каяка кеткенин дайыны жок. Эмгиче отчет ала албай атабыз. Новопавловкадагы Чыңгыз Айтматов атындагы номер 1 лицейде окуган балдардын ата-энелери кайрадан митингге чыгышты. Алардын бирден бир талабы мектепке акча чогултуу фондун жою жана директор Диляра Абдуллаеваны кызматтан биротоло кетирүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө талап ошол Абдуллаева миллиондорду жеген мыйзамсыз байыган Абдуллаева жумуштан биротоло четтетилсин. Жөн гана четтетилбей, кылмыш иши козголуп, статья менен кетсин. Анан мына акча чогулткан деген мына мен өзүм 5-класста балам окуйт, 2-класста неберем окуйт, өкөтөн неберем. Ошо 5, 6, 7 жылдыгы барын эсептегенде 49.500 сом. Эмне деген акча? Биз каяктан таап атабыз акчаны? Буга чейин директордун милдетин аткаруучу болуп Элнура Музаева дайындалган. Бирок ата-энелердин айтымында тийиштүү министрликтен атайын буйрук чыккан эмес. Ошол себептүү Элнура Музаева эртең менен мектепке барса, расмий буйругу жок келдиң деп мугалимдер жамааты киргизбей койгон. Жаңы директор келип туруп, аны дагы киргизбей, мугалимдерди сыртка чыгарып киргизбей атыштыр. Эми биздин талабыбыз ошого мугалимди туруктуу кылып бизге дайындап берсин. Диляра Кенжееваны орду түй менен кетирсин бул мектептен. Бизге эми приказды берсин, мына кетти деген. Бизге кереги жок, убактылуу кетти деген. Элди алдабасын, карапайым эл жөн эле бияка чыккан жок. Карапайым эл ошо коррупциянын айынан чыгып атабыз. Эске салсак, Новопавловкада жайгашкан бул лицейде ар бир окуучудан айына 700 сом өлчөмүндө каражат чогултулуп турган. Алардын жылдык чогултулган суммасы 28,5 миллион сом болгон. Каражат кайда сарпталып жаткандыгы туурасында эч кандай маалымат берилген эмес. Ошол бүгүн акыйкат издеп чыктык. Болгону гана бүт Кыргызстан боюнча ушу фонддун деле кереги жок эле. Бул кормушка для чиновников. Реально, ребята, это кормушка для чиновников. Ата-энелер буга чейин дагы дал ушул талап менен Ак үйдүн алдында митингге, нааразычылык акциясына чыгышкан. Ал эми лицейдин жетекчилиги мамлекеттен берилген каражат жетпегендиктен ата-энелердин колдоосуна муктаж экендиги айтылууда. Бардык маселелер мыйзам чегинде чечилет. Биз карайбыз, жыйынтыгын сиздерге 13 май күнү мектепке барып маалымат беребиз. Деген менен мамлекеттен аталган лицейге жылына 48,8 миллион, айыл өкмөт тарабынан 4,8 миллион сом бөлүнүп берилет. Учурда аталган лицейди прокуратура, Финпол текшерип жатат. Ал эми директор Диляра Абдуллаева убактылуу иштен четтетилген. Аталган мектепте жалпы 4500 окуучу билим алат. Гүлзен Акханыбекова, Алымбек Бектурганов, 7 канал, Бишкек.